Какая работа ваша? Раатбек Адамбаев бүтүрүүчү. Юрист болууну каалаган абитуриент мектеп окуучуларына кесип тандоодо практикалык жардам көрсөтүү максатын көздөгөн иш-чараларга такай катышып келет. Бүгүнкү дал ушундай адистиктердин жана кесиптердин фестивали Раатбек сыяктуу бүтүрүүчүлөр үчүн келечекке жол ачат. Кантип иштегенде кантип ошо кесипти таанысаң, ким болосуң ошону көрсөтүш керек да окуучуларгачы. Мисалы үчүн көп окуучулар билишпейт да. Ал кесипти таанышат, бирок ал кесиптин ичинде эмнени көрсөт, процессте кандай иштешет элдер, анан ошо кесипте кантип иштешет ошону көрсөтүш маанилүү го дейм. Ошондо кызык пайда болот да бизге окшош жаш окуучуларда, бүтүрүүчүлөрдө. Фестивалга Ош шаарынын жакынкы айылдарынын мектептеринин 9-11 класстарынын окуучулары катышты. Алар колледж, лицейлерге кабыл алуу шарттары, окуу программалары, социалдык тиричилик шарттары менен таанышып, окуу жайлардын өкүлдөрүнө кызыккан суроолорун бере алышты. Агартуучулар мындай иш-чаралар бүтүрүүчүлөр үчүн айрыкча кесипке багыт алууга мүмкүнчүлүк алууда шарт түзүлөт дешет. Бул аябай бизге чоң демилгелерди берип жатат. Көпчүлүк мына окуу жайлары менен таанышып атабыз. Мен ошол мезгил учурдан пайдаланып, өзүбүздүн колледж жөнүндө да айтып кетсем, бизде бүгүнкү күндө Ош строительный колледж деп аталат. Биздин окуу жайда жылына 400 адам окуйт. Анын ичинде сантехника, архитектура жана сервис деген 3 спецтер бар. Быйылкы жылы дагы бир спец кошулуп атат. Ал экономика, строительство деп, курулуштагы экономика. Бардык бүтүрүүчүлөрдү чакырып кетем. Биздин дагы колледждин бир артыкчылыгы 9-классты бүтүп окуган бала биздин колледж бүткөндөн кийин уланта турган болсо, бардык окуу жайларга, жанагы строительный окуу жайларга 2-курстан барат дагы, аягында результатында өзүнүн классташтары менен, азыр 11-ти бүтүп тапшыра турган классташтарынан 1 жыл мурда бүтүп кетет, еще 2 дипломго ээ болот. Орто окуу жайдын дипломуна и ошол эле мезгилде жогорку окуу жайдын дипломуна ээ болот. Фестивалда кесиптик билим берүү окуу жайлары ярмарка уюштуруп, алардын окутуучулары жана студенттери окутуунун инновациялык технологиялары тууралуу маалымат берип, ар кандай мастер-класстарды өткөрүштү. Мындан тышкары окуучулар кызыктуу технологиялар, эксперименттер, тажрыйбалар менен да таанышты. Биз Кыргызстандын 7 аймагында ушундай фестивалдарды уюштуруп жатабыз. Мунун максаты 9-11 класстын окуучуларына колледж жана лицейлердин иши менен аларды тааныштыруу, колледж менен лицейлердин ишин элге жайылтуу. Бул жерде Ош шаарында жайгашкан колледж лицейлердин баары көрсөтүлгөн. Ошондой эле жергиликтүү мектептердин бүтүрүүчү класстары келип катышып жатышат. Биздин максат ушундай фестивалдар бүтүрүүчүлөргө баягы кесипке багыт берүүчү аянтча болуп берүүсүн каалайбыз. Алар өздөрүнүн маалыматтарын алып, суроолорун берип, окуу жайларда окуу шарттары тууралуу ушу жеринен таанышса деген ойдобуз. Фестивалга 17 лицей, колледждер катышты. Ошондой эле фестивалдын программасы, сынактар, викториналар, студенттердин мода көргөзмөсү, иш берүүчүлөрдүн насаат кеңештери концерттик программа менен коштолду. Иш-чара Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулду. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.